Бүгүнкү күндө заман агымына карап бат даярдалуучу тез татымдарды саткан ашканалардын саны көбөйүүдө. Кыргызча аталышы тез тамак деп айтылуучу бул татымалга гамбургер, шаурма, пицца жана башка ушул сыяктуу жеңил тамактар кирет. Аты айтып тургандай, тамакты катардагы ашканаларга салыштырмалуу көпкө көтүрбөй бат эле даярдап беришет. Анткени менен адистер мындай азыктар ден соолукка зыян келтирип, тез салмак кошууга алып келээрин айтышат. Фастфудтун составына карасак, бул жогорку сорттогу ундан жасалган булочкалардан жасалат. Себеби ал аябай жумшак, кытыраак жасалат. Бирок жогорку сорттогу ундун составында 9 түрдүү химия кошулган. Ал аябай организмге зыяндуу. Анан бул биринчи эле учурда ашыкча салмактуулук алып келет. Бул отек алып келет, то есть организмде шишик пайда кылат. Негизинен адам баласы өзүнө керектүү болгон витаминдерди өзү жеген тамак аштардын жардамында топтойт. Адистердин айтымында тез татымдардын курамындагы азыктарга көбүнчө химиялык заттар кошулат. Ошондуктан бул даамдар ден соолукка пайда алып келбей, тескерисинче түрдүү көйгөйлөргө себепчи болот. Алар бирге кошулганда ашказанга түшкөндө ал жерде сиңиримдүүлүк жакшы болбой калат. Сиңиримдүүлүк жакшы болбойт дагы, ал жерде кислородный недостаток башталат. Бул деген мындай өзүңүздү ток, ашказаныңыз ток болгондой сезе бересиз, бирок мындай сууну көп ичкиңиз келет. Мындай аба жетишпегендей болот. Бул чынында эле ошондой болот. Эмне себептен дегенде, ошол химиялык составдагы кетчуп, майонез, жогорку сорттогу ундан жасалган булочка бул жашылча менен аралашканда ушундай реакция берет. Өзгөчө жаштардын сүйүктүү тамагы болгон тез татымдардын курамында сахар көп болот. Бул нерсе адамдын ден соолугун начарлатып, түрдүү тери ооруларына жана жаш өзгөчөлүгүнө карабастан кан басымын жогорулашына алып келет. Мындан сырткары айрым организмдердин өсүүсүнө да тоскоолдук жаратуусу ыктымал. Америка бул фастфудтан кийин азыркы убакта 21-кылымда туура тамактанууга өтүп башташкан. Себеби фастфуд жеген адамда онкология пайда болот, сахарный диабет пайда болот, давление пайда болот, кандагы ар кандай оорулар пайда болот. Ал эми ашыкча салмактуулукту сиз мындайча айтканда эң жөнөкөй деп эле кабыл этсеңиз болот. Бунун фастфуд жегенден кийин анын аркасы аябай мындайча айтканда серьезный ооруларга алып келет. Ден соолугубуздун чын болуусуна өбөлгө түзгөн тамак аштарды тандап жатканда эң оболу пайда берүүчү витаминдерге бай азыктарды тандоо керек экендигин эстен чыгарбайлы. Акмарал Маликова, Самат Сейдематулу, Арутан көрсөтүүсү.